Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Рахмат жаган Рамазан көрсөтүүсүндө сиздер менен дагы бир жолу жүздөшүп жатканыма чын жүрөктөн кубанычтамын. Жараткан Алла Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Ыйык кандай тилек, максат, ниет кылган болсоңуздар, ошолордун баардыгына эч кемчиликсиз Кудай Таалам өз даргөйүндө кабыл кылсын дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ушул социалдык роликтер боюнча сүйлөшүүнү эп көрдүк. Ал үчүн биздин студиябызга ушул коомчулукка өзүнүн социалдык жактан роликтерди тартып, ушу медиа тармагына салым кошуп жүргөн биздин бир тууганыбыз Мансурбек Канназар мырза келип отурат. Кош келипсиз. Кош келдик. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Орозо жеңил өтүп атабы? Ооба. Азыр күн салкын, күн кыска. Жакшы шүгүр. Кудай Таалам кабыл кылсын. Мансур мырзам, эми багыл өзүңүз багыл 10 жылдан ашык тажрыйба десек деле болот окшойт. Негизинен ушул социалдык жактан ушу медиа тармагында кыска роликтер тартып, өзүңүз коомчулукка бир жанагындай бир таасирдүү багыл таасир бере турган бир роликтер тартып атасыздар да. Бүгүн ошол боюнча кеп калсак, негизи эле ушул бүгүн социалдык жактан тартылган роликтер канчалык коомчулукка таасирин тийгизип атат? Сиздин бул жакта өзүңүз деле бул жакта анализ кылып атсаңыз керек. Чоң рахмат. Негизи быйыл насип кылса 15-жыл кетип атат. Ушул жаатта кызмат кылганыбызга 15 жылдан бери негизинен рекламалык роликтерди тартып атабыз, коммерциялык. Көбүнчө социалдык роликтер, көбүнчө. Бир кино тарттык. Дагы ушундай даректүү тасма аркылуу көптөр тарттык. Бул медиа тармагы фильмдер болсун, клиптер болсун, дегеле ушул медиа продуктлар акты кара кылып, караны ак кылып, адамдарды ынандырып кое турган бир тармак экен да. Айрыкча жаштардын. Азыркы күндө биз эркинбиз, сөз эркиндиги, демократия, эркиндик деп аябай неме болуп атат да. Акыркы соңку доордун эң мындай модага айланган, трендке айланган сөздөр болуп атат. Эркиндик деп. Эркиндикти ар ким ар кайсы жактан издеп атат. Бирок мындай байкап көрсөк, эң эле кул болгон коом биз болуп атабыз. Себеби тарыхты карай турган болсок, коомдор өткөндө кул өлөөчүлүк коом, феодалдык коом, социалисттик коом деп. Анан кул өлөөчү, жердин ээси, малдын ээси, дыйкан, малчы, капиталисттик коомдо болсо фабриканын ээси жана ал жерде иштегендер деп ошентип бөлүнүп келген да. Бирок тигилерге салыштырмалуу сыртынан карасак, биз эң эле эркин коомдойбуз. Укуктар бүт баарынын көрсөтүлгөн, белгиленген, бүт баарынын мүмкүнчүлүктөрү, акылары корголгон. Бирок эң эле кул бизбиз. Эмне үчүн? Себеби кул өлөөчүлүк коомдогу бир кул денеси кул болгону менен аң сезим менен жүрөгү эркин болчу. Ал каалаганын ала алчу, каалаганын кие алчу, башкалар эмне дейт, мынтип калбайм, буят болуп калбайм дечү эмес. Өзүнүн белгилүү бир баалуулуктары бар болчу, ошол баалуулугу менен жашачу. Азыр кандай болуп атабыз биз? Бүт мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок социалдык медиа дегеле бизге эмнени берсе, ушул жакшы, ушуну алсаң бактылуу болосуң десе, ошону гана алып калдык. Ошого көз каранды болуп калдык. Бул жөнөкөй жеген ичкенден баштап кийген кийимибизге чейин, башкалар менен болгон мамилебизге чейин, жада калса үйүбүздүн, жатак бөлмөбүздүн жасалгаланышына чейин эркин түрдө ой жүгүртө албай, тигилер бергенди гана алып калдык. Жөнөкөй эле мисал, тамак жегенден кийин көп тамак жеп алдык азыр мисалы. Тамак жеп бүттүк, көп тамак жеп алдык. Анан бир нерсе алып сиңириш керек болуп атат. Бир нерсе ичиш керек дейбиз да. Анан эмне ичебиз дегенде автоматтык түрдө бир суусундук келет. Атындагы атагым келбеген бир суусунду койго келет. Кызыл суусундук. Ошону алып ичебиз. Эмне үчүн биз ошол кезде айран ичсек болбойт? Эмне үчүн сөз бир нерсе ичиш керек деген ой келип атат. Жөө басайын дебейбиз эмне үчүн? Аталарыбыз көп тамак жеп алса, ошентип бир нерсе ичти беле. Аталарыбыз көп тамак жеп алды беле, биринчи ошол суроо. Көп тамак жеп алганыбыз каяктан болуп атат? Көп тамак жеп алгандан кийин аны сиңириш үчүн
Ошо бир нерсе ичиш керек деген ой каяктан келип атат. Эки, ошол ичиш керек дегенде дал ошол суусундукты ичиш керек деген ой каяктан келип атат. 3. Демек биз жада калса тамак жеп бүткөндөн кийин тамагыбызды сиңирүү үчүн эмнени колдонуш боюнча дагы эркин эмес экенбиз. Ошол жактан жада калса ошондого чейин көз каранды болуп кул болуп калганбыз. Айран ичип койсок болот эле, жөө бассак болот эле, же эчтеке жебей деле бир башка нерсе менен оюбузду алек кылып неме кылсак, акырын өзү тамагыбыз сиңип кетмек. Бул бир эле тамак жегенден кийинки эле абалыбыз. Эми бул турмуш, тирчилик, коомдо башкалар менен мамиле бүт баарысы ошол тигилер берген, ушуну аласың, ушуну кыласың деп бизге реклама аркылуу, пропаганда аркылуу мээбизге сиңирип койгон баалуулуктар менен жашап калдык да. Бул жерде албетте түздөн түз ошол социалдык тармактардын, социалдык медианын дейбизби, ошол социалдык фильмдердин дейбизби, ушулардын таасири күчкөн. Эми ушул тажрыйбаңыздан. Азыр айрыкча могу жаштар менен көп иштешебиз. Байкап турсаң көз караштары башкача да. Ата-энесин карасаң айылдан эле келген ата-энелер, чупун эле карапайым биздей эле бир будайраң деп коет го, будайраң эле атасы, апасы. Бирок баланын көз карашы, денеси, урмат, бакыт болгону менен денеси, акылы, ой жүгүртүүсү, акылы деле эмес, ой жүгүртүүсү жон болуп калган, Сергей болуп калган, же Ким болуп калган, Ли болуп калган, бир ошондой болуп калган. Анан таң каласың да. Биздин эң баякы адамдын эң эле бул мындай махрам деп коет, эң эле коргой турган, эч кимге беккөө жада калса көрсөтпөй турган бир бөлмөсү балдарынын жаткан бөлмөсү да. Эмне үчүн терезелеринде пардалар бар, сырттагылар жада калса көз түшпөсүн менен балдарыма деп парданы жаап коебуз да жатканда. Ушунчалык бир коргогон жерибиз да. Болбосо балдарды көчөгө деле жаткызып коет элек да. Эмне үчүн үйдүн ичине алып кирип бекитип атабыз? Себеби биздин эң коргогон жерибиз. Бирок ошол үйүбүздүн ичине чейин кирип баратат да ушулар өзүнүн пропагандасы менен. Анан кийин балдардын көз карашына таң калдыбыз, бул каяктан мындай болуп калды. Анын жөнөкөй эле немеси, элементарный эле немеси жобу. Ушул эртең кечки жанаганы көрөт, ушул жерден пропаганданы алат. Эми ушунун уусун сындырыш үчүн, ушунун таасирин азайтыш үчүн биз дагы бир антивирус беришибиз керек болуп атат да балдарга. Азыр бүт баарыбыз мода болуп калды да, могу үйдөнкү мун жаштар тарыхын билбейт, жаштар ананысын билбейт, жаштар тигиндей мындай келесо акмак. Ал төрөлгөндө эле келесо акмак төрөлдүбү? Мисалы, шарият боюнча төрөлгөн баланын жада калса башка диндеги үй бүлөдө төрөлсө деле мусулман катары кабыл алынат го. Анын кийин калыптанышы чөйрөнүн, ата-энесинин үй бүлөсүнүн таасири менен кетип атпайбы кийинкиси? Төрөлгөн бала, бүткүл дүйнөнүн төрөлгөн баласы бир тилде ыйлашат деген сөз бар жада калса. Бүт баарын Аллах Таала бизге баягы эң биринчи версиясында бизге берет, биз аны өзгөртүп атабыз. Ошол бала деле баягы тилин билбеген, дилин билбеген, динин билбеген ошол жашка дагы убагында бизге окшогон медиа жаатында иштеп жүргөндөр, ата-энеси баш болуп бүт баарыбыз ошого өзүнүн кимдигин тааныта турган бир продуктлар бербегендиги үчүн ал издеди, сөзсүз бир жерден таап алып жеш керек да ал нерсени. Башка бирөөнүн медиа продуктусун жаддан ошентип өзгөрүп калды. Жанагындай терс диний агымдарга душар болуп кеткендер. Терс диний агым болсун, макул ал балким намаз деле окуйттур, бирок кыргызча билбейт мисалы. Балким ал жакшы эле жүргөндүр, бирок көз карашы материалист болуп калган. Бактылык бир гана акчада деген бир көз карашты арманып калган балким. Ошонун баарысына күнөөкөр биз болуп атабыз. Ошонун жанагы сырттан келген ошол бомбардировка ракеталардын, медиа ракеталардын таасирин азайтуу үчүн, аларга каршы туруу үчүн режиссерлор жапа-тармак киришишибиз керек болуп атат. Биз кимбиз? Каяктан келдик? Кайга кетип атабыз? Могу аалам эмне? Бул кыргыз ким болгон? Кыргызстан эмне? Ким? Кандай мамлекет бул? Ушулардын баарысын жаштардын табитине ылайык. Дагы бир көйгөй бар медиа тармагындагылардын. Мен азыр 37демин. 37 жаштагыга ылайыктуу тартам. Эми тияктан 50 жаштагы бир режиссер келсе өзүнүн 50 жаштагы ылайык тартып коет, аны 17-18 жашар баягы тинейджер деп коюп атпайбы? Жаш баягындай мындай жандуу жаштар көрбөйт аны. Ошо жаштардын табитине ылайыктуу. Жада калса эми бул канчалык туура эмес билбейм. Бул усул болуп атпайбы, методика. Жада калса ошол мечитте вааз берип аткан устаздар, имамдар, ошолор дагы ошол жаштардын табитине ылайыктуу кылып айтса деген бир көз карашты арманам да мен. Ошол эле хадис, ошол эле аят, ошол эле неме, бирок ошолордун табитин ылайыктап туруп. Жөнөкөй эле мисал,
көбүнчө мындай байкасаң, немеден мисал беребиз да. Айылдагы нерселерден, мал жандык тууралуу, койлордон 40 койдон 1 коюң бересиң деген сыяктуу мисалдар кетет да. Анан жанагы жаш бала, эртеден кечке баягы батыштын блогерлерин көрүп жүргөн бала, Инстаграмда кечке отурган бала монтип келип туруп караса, өзүнүн эле имамы, диний кызматкери 40 кой, анан айылдагылар, анан дыйканчылык деген темада сүйлөп атса, бул айылдагым да эскичилик экен да, булардыкы заманба бар экен да дегенде бир болбос нерседе эле немеси өзгөрүп кетип атат да. Ошондуктан эң биринчи кезекте биз ошол жактан таасир беришибиз керек болуп атат. Эмне жакшы, эмне жаман, биздин чыныгы өзүнүн баалуулугу эмне, ошолорго түшүндүрүп беришибиз керек болуп атат. Азыркы күндө мен 2005-жылы Бишкекке келгенде биринчи жолу, ошо 17 жашта элем ошондо. Бирөө айтып калды, ошо бачабаздык жөнүндө сүйлөп калды. Ушундай-ушундайлар болот дегенде мен шок болгомун. Мен андай нерсе бар экенин укпаптырмын өзүм. Ушундай-ушундайлар болот дегенде биринчи жолу ошондой нерсенин бар экенин угуп, койчу, ушундай барбы? Негизи ошондой нерсе негизи эле бар экенин мен билбейт экенмин. Анан Бишкекке келгенде жүрүп шок болуп, канча күн өзүмө келе албай жүрмүн. Бишкекте ошондой барбы десем бар деген. Анан биз анда мен намаз деле окуйт элем. Биз бүтүптүрбүз, онда кыямат деле жакында болот окшойт деген ойлогом. Азыркы күндө арадан канча жыл өттү? Аз эле убакыт өттү, мисалы 20 жыл өтөт, мына быйыл 20 жыл болот экен күзүндөсү. 20 жылдан кийинки абалды карай турган болсок, алар кыйкырып чыгып атышат, видеолор чыга баштады, аркы берки болду. Дагы 20 жыл өтө турган болсок, Кудай сактасын, эгер биз тим койсок ушул бойдон, дагы 20 жыл өтө турган болсок, мындан да жагымсыз нерселер болуп кетет. Ошондуктан ооруну жашырсаң өлүм ашкере демекчи. Бул нерселерге биз жапа-тырмак баарыбыз киришибиз керек. Жөнөкөй ата, жөнөкөй апа үйдө отурган. Мен колуман келбейт дебестен ошолордон баштап туруп, атайын бир аманат бир кызматты алып отургандарга чейинки бүт баарысы жапа-тырмак бир чара колдонбосок коркунучтуу болду. Социалдык роликтер адамдын жүрүм-турумун өзгөртө алабы? Ушул жардам берет? Өзгөртө алат. Ошо азыркы айтып атканыбыз эле да, мисалы бир адам өзү мурда багы тескери жолду тандап алды эле дейли. Анан кийин ошол сиздер тарткан бир роликтерди көрдү дагы, ушундай экен да деп өзгөргөн практикада болгонбу ушундай көрүнүштөр? Практикада көп эле болду. Мисалы аз көрүп атпайбызбы, ошол коомчулуктун бир көз карашынын өзгөрүп кетиши өзү далил болуп атпайбы? Ошолордун кечке продукциясын алып ат туруп башка жака бурулуп кеткендигин, материалист болуп калгандыгын, жана башка болуп калгандыгын. Бизде неме деген кино тарттык, Периште деген жайындасы. Буюрса жакында чыгат, жакын арада. Ошо кинодо кызын таштап кетип калган атанын бир образы бар. Ошону тартып аткан кезде съемка кылып атканда камеранын артында 30 киши иштеди жалпы. 30 киши бүт баары ыйлады ошол жерден. Анын ичинен намаз окугандар, окубаган да бар, могу татуировка тарткандар да бар. Ар кайсы көз караштуу адамдар бар. Бүт баарысы жапа-тырмак ыйлады, эркектер баш болуп. Анан бир балабыз бар эле, мындай тентегирээк бала. Ал ыйлап ар жакка барып апасына чалып кечирим сурап, жана съемка эле болуп атат негизи. Кино чыга элек, жанагын эле көрүп ошодон таасирленип, апасы экөө жалгыз жашаган кичинекей кыздын эмес, жашоосун чагылдырган кино. Апасына чалып, апасынан кечирим сурап, апа мени кечирип коюңуз, мен сизди жакшы көрөм деп тетияк барып, кечке чейин жанагы өзүнө келе албай жүрдү. Кайра өзүнө келе албай. Анан ушул сыяктуу көп окуялар бар. Мисалы, силердин видеоңорду көргөндөн кийин намаз окуп калдым дегендер бар. Силердин видеоңорду көргөндөн кийин мен көз карашым өзгөрдү дегендер бар, жазат да. Анан бул эми баягы биз көргөндөр да. Бул жерден дагы ушуну айта кетиш керек. Биз кыйын болуп ошону тартып коюп анан адамдар ушинтат деген нерсе жок. Тескерисинче биз ошол нерсени тартканга муктажбыз. Кудай таалам ошо муктаж болгонубуз үчүн ошону кылдыртып койду. Себепчи болуп неме болуп атат. Негизи хидаят берүүчү Кудай таалам өзү. Бул болгону бир себепчи, бир багыт көрсөтүп коюучу гана бир нерсе. Дагы бир нерсени айта кетиш керек, ошол тартып аткан ар бир режиссер тартканда бир идеяны берет да. Адам ушундай болушу керек деп. Анан адам ушундай болушу керек дегендеги ошол режиссер өзү ошондойбу же андай эмеспи? Мисалы, мекенибизди сүйүшүбүз керек, кыргыз тилин ардакташыбыз керек деген бир кино тарттык да. Ошону тарткан адам, мисалы мен, чындап эле ошондоймунбу же мен акча үчүн эле кылып койдумбу аны? Эгер мен чындап эле ошондой болсом, башкага таасир этет.
Мен ага өзүм кылбай атсам, мен өзүм орусча сүйлөп, кыргыз тилин билбей атсам, кыргыз тилин акцент менен сүйлөп атсам, эч кимге таасир этпейт ал. Көбүрөөк кайсыл көйгөйлөрдү камтыйт социалдык роликтер? Социалдык ролик деги эле? Деги эле социалдык деп айтып атпайбы? Социум. Басымдуу бөлүгүндө. Социум деп могу коомдогу көйгөйлөрдү алып чыккан бир коомдогу бытовой деп атап коюшат негизи, мындай жөнөкөй деп. Негизи эң глобалдуу көйгөй. Коомдогу болуп аткан көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, адамдарга көрсөткөнгө, жана анын чечүү жолун көрсөткөнгө аракет кылган бир роликтердин түзүмү, топтому, жанры социалдык роликтер аты айтып аткандай. Бул эми биз адам болгондон кийин биз сөзсүз социум менен аралашабыз да. Мен жана коом дегендей достор бар, тууган урук, үй бүлө, бүткүл чөйрө. Ошолордун ортосундагы мамилелерди, мамилелерди, көйгөйлөрдү жана анын оң жакка чечилүү жолдорун көрсөтүп берүүчү бир тармак. Көбүнчө кайсы көйгөйлөр камтылат? Мисалы, мен бир роликти көрүп калдым, жанагы чылым боюнчачы. Мисалы, ошондо эле өзүңүздөрдүн командаңыздар менен тарткан болушуңуздар керек. Ошол эле мисалы, бүгүнкү коомдогу бир чоң көйгөйлөрдүн бири да, мисалчы. Ушундай сыяктуу кандай? Биздин тарткан роликтерди айтсак, биздин тарткан роликтер эң негизинен үй бүлө баалуулуктарына басым жасаганга аракет кылабыз. Ата эне, аял эркек ортосундагы мамилелер, бала менен болгон мамиле. Анан кийин башкаларга жакшылык кылуу. Ким болсоң бол, баары адамсың. Кайсы тармактан болсоң бол, баары адамсың. Башка бирөөгө жакшылык кыла алыш колуңан келет деген бир көйгөйдү көтөрүп туруп, адамдарды ошол жакшылык кылууга, коомго пайдасы тийген адам боло алууга чакыруу. Коомго пайдасы тийиш үчүн сөзсүз эле бир меценат болуштун кереги жок, же бир депутат болуштун кереги жок, же болбосо бир таасирдүү адам болуштун кереги жок. Бүт адам коомго пайдасы тие алат. Эч пайдамды тийгизе албай калдым мен деген жерден сен зыяның тийгизбегениң өзү чоң бул пайда тийгизүү деген бир идеяны дайыма көтөрүп чыкканга аракет кылабыз да. Биздин анда учурдагы өлкөбүздө, учурдагы мезгилде айталы, өлкөбүздө социалдык роликтердин деңгээли кандай? Деңгээли мурдага караганда дүйнөлүк тенденцияларга дал келеби деп айткым келип атат. Жок, тилекке каршы жок. Деңгээли ошол кыска метраждуу тасмаларды айтып өттүм жана, сыйлыктарды көп алды деп. Ал деле баягы кандай роликтер, жанры, стили, саясаты. Дүйнөлүк деңгээлдеги эмес. Эмне үчүн? Себеби ошол роликтерди тарткан студия кызыктар эмес. Ошол роликтерди тарттыра ала турган органдар, мамлекеттик органдар болсун же компаниялар болсун, дегел ошолор кызыктар эмес. Реклама тарттырганга кызыктар. Мисалы, сиздин бир продуктуңуз бар, бир нерсе өндүрөсүз. Аны рекламага, мага да реклама кылып бер дейсиз, мен акчаңызды алам, реклама кылып тартам, сиз аны реклама кылып продуктты сатасыз. Социалдык роликтерди тарттырбайсыз. Эмне үчүн? Бир жылда бир тарттырып койсоңуз, тарттырып коесуз, болбосо тарттырбайсыз. Мен деле тартпайм, эмне үчүн? Мен ушуну шылтып алайм. Актёрдун акчасы бар, каражат көп кетет аркы берки. Сиз дагы тарттыргыңыз келбейт, себеби андан эч кандай сизге пайда жок. Материалдык жактан да, мисал катары. Ошон үчүн көбү тартпай атат. Биз могу немеде кээ бирки компаниялар менен иштешкенде ушундай сунуштайбыз да. Биз социалдык ролик тартабыз, анын ичинде сенин продуктуңду реклама кылабыз. Мисалы, бул реклама болуп калабы, болбой калабы, Кут курулуш компаниясы. 3 жылдан бери тартып келебиз рекламалык ролик, бирок социалдык ролик жанрында. Өзүнүн жанры ошондой. Жанр ошондой. Компанияны реклама кылтат, бирок адам эгер үй албаса деле, жанагы роликти көрсө, баары пайда алат. Мисалы, азыр үй алгысы келбеген, кызыктар болбогон, ошол продуктка кызыктар болбогон бир продукттун рекламасын көрсө адам көрбөй коет да. Мисалы, не дейли? Не бар азыр бизде атак? Бир колбасанын рекламасы. Колбаса жебеген, колбаса алгысы келбеген адам анын рекламасын деле көрбөй коет да. Ошол жерде бир баалуулук берсек биз элге. Биз анын 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк роликти көрсөтүү менен 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк убактысын жеп атабыз да биз. Жеп атабыз, бирок ал продукттун да албай атат. Баалуулукту да албай атат. Жөн эле убакыты текке кетпесин. Мейли биздин продукттун албасын, бирок биз берген баалуулукту алып калсын. Үй бүлө маданияты,
ата энени сыйлоо, бала менен сыйлоо, аял менен гармонияда жашай билүү деген темаларды, баалуулуктарды биз берип коебуз. Ал алсын албасын ушул немеге өтүшүбүз керек болуп атат. Биринчиден компаниядагы өзүнүн продукциясын реклама кылтат, экинчиден режиссерлор беркилеп өзүнүн идеясын берип калатат, үчүнчүдөн эл дагы ыраазы. Пайдаланып калат. Бүтпөр пайдаланып калатат да. Мындай эки ок менен бир коен дегендей бир нерсе да. Анан дүйнөлүк тенденцияга дал келбейт дегендигин дагы бирөөсү айта кете турган нерсе бул мамлекеттик орган болобу же чоң мекемелер болобу, булар атайын бир долбоор кылып туруп ушундай социалдык роликтерди тарттырышы керек болчу. Мүмкүнчүлүгү бар, аларда немелер бар. Бирок тилекке каршы көп буга кызыктар болбойт да, же байкабайт атат. Азыр эми мына сиздердин студияңыздарда отурабыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын студиясында. Ушунчалык студия ачылып калышы бул өзү чоң ийгилик, жетишкендик албетте. Ошол эле кезде өзүңүз жакшы белгилүү болгондой эле жакында эле муфтият менен биздин студия, Кооз студиясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ортосунда келишим түзүлдү. Азыр эми көрүүчүлөргө ачык айта кетейин, ушуну айтып коесуңбу деп мен чакырылган жокмун, суроодон улам неме болуп атат да. Ороз айында турабыз, эми жалган айтканга да болбойт. Ошол Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын буйртмасы менен социалдык роликтерди тартабыз деп келишимге кол койдук. Буюрса ошол муфтияттын буйртмасы менен биз роликтерди тартып баштайбыз. Ушул өтө чоң бир жетишкендик, өтө чоң ийгилик болуп атат азыр. Башка органдар дагы ушул нерсени көрүп туруп, алар да баштаса. Ар бир органдын өзүнүн көйгөйү бар. Мисалы, саламаттык сактоо министрлигинде көйгөй жокпу, бар, толтура. Жана башка мисалы, ички иштер министрлигинде жокпу, толтура. Ар бир орган өзүнүн бир багытын ошол жака. Эми ал кандай ишке ашат билбейм мен. Эми биякта туруп эле кыйын боло бербейм. Ал жоопкерлердин иши ансыз деле оор. Бирок ар бир ошондой өздөрүнүн көйгөйүн айткан бир социалдык роликтерди тарттырса. Минздрав мисалы кантип ден соолукту карашыбыз керек, же биринчи жардам кандай болот? Минздравга да көп эле роликтерди тарттык, чет өлкөлүк уюмдардын каржылоосунда алар тарттырышат да. Бирок бул тартылгандарда көбүнчө аябай көп акча сарпталып тартылат, бирок бир-эки телевидениядан кетет, анан бир-эки Instagram, Facebook'дан чыгып ошол жерден жок болуп кетет да. Аны багы колдоп, аркасынан түртүп, бөлүшүп, ошону ошого чейин бир ойлонуштуруш керек болуп атат да. Же болбосо кылмыштуулук боюнча. Кылмыштуулук ушунча статьяда ушундай деп эле түп-түз эле айта бербестен, бир биягынан эгерде сен бир кылмыш кылып камала турган болсоң, жашооң эмне болот? Мына көр. Бир ролик тартып койсо. Бир мисал, 99-жылы Туркияда коопсуздук кызматында иштеген, УКМК, Туркиянын УКМК сыяктуу ошо органында иштеген бир атактуу адис өлтүрүлөт. Өлтүрүп кетишет. 2000-жылы ошол улуттук коопсуздук кызматынын окуусуна тапшыргандардын саны кескин түрдө азайып, 90 окуучу тапшырып калат Туркия боюнча. Биз дагы ушул коопсуздук кызматында иштесек, ушундай өлтүрүлөт экенбиз дейт да. Баары коркуп эч ким тапшырбай калат. 2000-жылы. 2000-2001 жылдар анан кийин Куртлар Вадиси деген, Карышкырлар өрөөнө деген сериал башталат. Жана Полот Алимдар деп. Костюм кийип туф атып жүрөт го бир мындай герой. Геройду түзүп тартышат. Туркиянын ошол чөлкөмдөгү эле дүйнөдөгү болуп аткан жанагындай жашыруун уюмдардын, түзүмдүн иштөө системасын, процесстерди бүт көрсөтүп берген бир кинода башкы каарман ошол улуттук коопсуздук кызматына кызмат өтөгөн бир баатыр. Ошо кинону көргөндөн кийинки жылы, 2001 жылы улуттук коопсуздук кызматына тапшыргандардын саны 90дон 900гө көтөрүлүптүр. Окуучу батпай калган. Сериал ушул күнгө чейин уланып келди окшойт. Менимче бир 20 жыл болду окшойт. Башталганда жанагы жаш балдар эле азыр карып калган жана актерлер. Караңыз немесин, таасирин. Кылмыштуулукту деле ушинтип азайтсак болот. Таасир бере алсак болот эч болбосо. Жанагындай тер диний агымдарга деле ушундай кылып тартса болот экен да. Демек жанагы сен эгерде туура эмес жолду тандадың, келечегиң ушундай болот. Тагдырың ушундай болот деген. Мисалы, мындай да казактардын ошо радикализм боюнча тарткан роликтерин да карасак, чындыгында баягы жашоодогудай эмес да. Ал радикалдык агымга кирип кеткен адам жаман, терс, көрсөтүп салышат да. Чындыгында андай эмес да. Радикализмге кирип кеткен турмуш тиричилик жашоосу биздей эле кете берет.
Бирок анын аягында болот атпайбы көйгөй? Мээде болот. Биякта болот атпайбы? Ишениминде карманган жолунда болот атпайбы? Мен акыр аягында барып туруп, моер жардырам деп атпайбы? Анан ал көрүнгөнгө мен жардырам деп айта бербейт, ал акырын жүрө берет да, жакшы киши болуп, эч ким байкабайт аны. Же болбосо аны бир лидер болот да, сөз ал адамдын. Радикализмдин сөз бир лидер болот. Анан акырын-акырындан барып жетелеп алып барып туруп чайкап кетип атпайбы? А тигилердин ролигин карасаң, анын лидерди сакалындай жаман киши мынтип бүт баарын урушкан, сөккөн. Анан радикализмде жүргөн адам жанагыны көрсө, огоочтуу радикализмге кирет. Себеби анын душманы бул тууралуу акыйкатсыз, адилетсиз бир нерсени айтып атат. Демек булардыкы чындап эле туура эмес экенде огоочтор чайкап берилет. Ошон үчүн чыныгы адашкан жерин өтө жумшактык менен жашоодогу да ачып берип коюш керек. Башкача жанагы эле айткандай, ошо радикализмде жүргөн адам тияктагы кинодогу лидерди көргөндө өзүнүн лидерин көргөндө болуш керек. Ошол жерден эч болбосо жана ойлонот, токточу, могу деле ушундай болуп атат, бул деле ушундай болуп атат. Түрктөрдүн Гирдап деген киносу бар. Эски эле кино. Гирдап деген жана суу мойнок деп коебу. Албетте баягы либерализм эмес менен тартылган, бирок жана стилистикасын. Ошол радикализмге кирип кетип, өзүн жардырып ийген бир жаш баланын образын ушундай берген. Мүмкүнчүлүк болсо которуп да чыгыш керек да. Жанагынын устаздары болот, лидерлер болот. Анан көрөрман деле күтпөйт да, булар чындап эле ошондой окшойт. Тегинде караса, бирөөсү коньяк ичип отурат устазы. Бирөөсү европалыктар менен сүйлөшүп, жана сигарет чегип отурат немеде. Алар көрсө немелер экен? Мусулман кейпин кийген европалыктар экен. Аны эч ким зритель да күткөн эмес, көрөрман да күткөн эмес. Биз байгында одоно бербешибиз керек да. Биз байгында одоно кылып тартып берип салсак, тигинин радикализм огоочтор күчөтөбүз. Радикализмине болгон берилисин огоочтор күчөтөбүз. Бирок ошондой кылдаттык менен берип койсок, албетте тигилер хидаят берүүчү Кудай Таалам неме болот? Оңолсуна себеп. Эфир дагы соңуна келип атат. Чынынан көрөрмандарга кандай бир сунуш, кеңеш айтат элеңиз эфирдин соңунда? Кандай роликтерди көрүш керек, ушул багытта дагы? Негизи могу тамакты тандап жейбиз да. Айрыкча азыр табигый азыктар деген бир неме чыкпадыбы? Бул ден соолукка пайда, бул зыян экен, кой болбойт, бул адал, бул арам деп тамак тандап жегендей эле ошол медиа продуктларды да тандап, иргеп, ылгап жесек, кабыл алсак. Кээде болот, мен буга ишенбейм, бирок көрүп кое берейинчи дейбиз, бирок баары подсознание таасирин алат, үлүшүн алат. Кечке эле жаман нерсени сүрөттөй берүү таза рухтарга так калтырат деген бир аалымдарыбыздын сөздөрү бар. Ошондуктан эң биринчи өзүбүздүн ошол продуктларды алып атканда бизге пайдасы бар, зыяны жоктой эле күлкү болуп деле көрүшү мүмкүн. Бирок ошолор деле аябай бизди кайдыгерликке, ныксыроого жетелеген продуктлар бар да. Ошолордон бүт баарын мындай катталуубузду токтотуп туруп, мүмкүн болушунча бизге, рухубузга, дүйнөбүзгө, тиричилигибизге, социологиялык чөйрөбүзгө, коомубузга пайдасы тие турган бир тармактарга көбүрөөк катталып ошол жака жазылып, ошол азыктарды, ошол медиа азыктарды көбүрөөк кабыл алсак, жана балдарыбызга кабыл алдыртсак. Эң жакшы болот эле, такыр эле ошол продуктларды жедирбей эле, көрсөтпөй эле балдарыбызга өзүбүз берсек жакшы болмок. Кармаган оразоңуз дагы бир жолу кабыл болсун. Алла разы болсун. Кудай Таалам ошол кылган кызматыңыздын өзүрүн Кудай буйрса сөз көрөбүз деп ишенем. Чында көп эмгек жазып атасыздар. Биз аны өзүбүз дагы көрүп күбөбүз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ошол социалдык медиалар, социалдык тармактагы ошол видео роликтердин коомчулукка тийгизген таасири боюнча сөз кылдык. Сиз Рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Студиябыздын коногу режиссер, ошол көп учурда ошол социалдык роликтерге басым жасаган биздин бир тууганыбыз Мансурбек Каназар мырза болду. Алла разы болсун сизден. Алла разы болсун, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки Рахмат жааган Рамазан берүүсүнөн көрүшкөнчө, жараткандын аманатында болуңуздар. Эфирден көрүшкөнчө. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Салих накта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер